Koylarım olsa kışta da. Жаспайды. Булар өтө чабыр, карган койлорду алдырып. Нарын облусунун Миңбулак айылынын тургуну Бактыбек Бакиров 3 жылдан бери айыл чарбасын колдоо программасы боюнча жеңилдетилген насыя алат. Ишин мал чарбачылыгынан баштап, азыркы учурда 30 баш кой багып жатат. Кийинки жылы насыянын көлөмүн көбөйтүү ниетинде. Аябай жардам болот экен. Ошо мал алам жазкысын дайыма. 3 жыл болуп калды. Коз алам, кой алам, ошону багып көбөйтүп, Кудай буюрса расал болуп калды. Жыл сайын алып жүрөм. Жакшы эле. Мен быйыл 4 жыл алдым. 50 миңден. Айыл чарбасын колдоо программасы Кыргызстанда 9 жылдан бери ишке ашырылып келе жатат. Быйыл ага 6,5 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Азырынча өлкөдө дыйкан фермерлерди колдоого багытталган көзгө басар долбоор ушул. Айыл чарба каржылоо 13-жылдан башталган. 13-жылдан 19 жылга чейин 40 миллиард 693 миң сом берилди 100 миң адамга. Ал эми ФСК 9 боюнча быйылкы жылга 6 миллиард 200 миң сом акча каралган. Анын 24-ноябрга карата 6 миллиард берилди. Жаңы жылдан тарта дыйкан фермерлерди колдоого багытталган бир катар чаралар ишке кирмекчи. Айыл чарба ишин жүргүзгөн субъекттерди колдоо боюнча жарлык алайык 2022 жылдын 1-январынан баштап дыйкандар жер салыгынан бошотулат. Бирок соцфонд менен киреше салыгы калат. Өзүңүздөр билесиздер, 21-жылда биздин дыйкандарыбыз суга суусунун жетишпестигинен, аба ырайынын ошол катаал шарттары, ошол жыйынтыгында биздин дыйкандарыбыз өздөрү болжогон түшүмдөрүн ала алышкан жок. Ошол болжогон кирешелери ойдогудай болгон жок. Ошондуктан биздин дыйкандарыбызды колдоо максатында ошол мамлекетибиздин дыйкандарга колдоо кылып аткан дагы бир шарты да, муну туура түшүнүшүбүз керек. Мындан сырткары келе жаткан жылы дыйкандар менен фермерлерге жылдык үстөгү 6% менен насыялар бериле баштамакчы. Президент алдыдагы 3-4 жылда бардык дыйкан фермерлер жеңилдетилген насыя менен толук камсыздала турганын белгиледи. Ал эми насыя берүүдө мамлекеттик РСК жана Айыл банкта мол тажрыйба бар. Андыктан бул маселеде президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн мамлекеттик банктар менен тыгыз иштөөгө чакырды. Жалпы саны 3873 кредит берилди. Жалпы бюджети айтып өткөндө 2 миллиард 300 миллион сом. Ал эми жалпы берилген кредиттердин структурасын карай турган болсок, бөлүнгөн бюджеттин жарымы 50% мал чарбачылыгына берилди. Бул тармак боюнча орточо кредиттин суммасы бир зайымчыга, бир кардарга 433 миңди түздү. Ал эми андан кийинки экинчи тармагыбыз 18% түздү. Бул дыйканчылыкка берилген кредиттер. Өлкө башчысы жарлыкты чыгаруудагы өкмөттүн негизги максаты дыйкандарга тиешелүү шарттарды түзүп, мамлекетти тамак аш коопсуздугу менен камсыз кылуу экенин белгиледи. Өз кезегинде дыйкан фермерлер да жеңилдиктерди максаттуу пайдаланып, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошушу керек. Самат Асипов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.